Саламатсыздарбы, биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто жарандык активист, Москва шаарында иштеп жүргөн Бүтүн Кыргызстан партиясынын активдүү колдоочуларынын бири Кубанычбек Жаңыбай менен маектешебиз. Саламатсызбы, биздин студияга кош келиптирсиз. Саламатчылык. Бүгүн сиз менен Кыргызстанда болуп жаткан акыркы саясий кырдаалдар боюнча жана башка бачылгандуу коомчулуктун бүйүрүн кызыткан маселелер боюнча кеп кылабыз. Алгачкы эле суроом бул Кыргызстанда аябай коомдук пикир жараткан, көпчүлүктүн кызуу талкуусуна алынган бул кемпир-абад маселеси боюнча. Ушул маселеге байланыштуу Кыргызстанда 26 жаран кармалып темир тор ордунда отурат. Алардын арасында экс-депутаттар бар, ошондой эле белгилүү саясатчылар, коомдук активисттер бар. Ушул боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз, деги эле оюңуз кандай? Негизи эле жалпылап айтканда, бул жаңы бийлик орногондон кийин Кыргызстанда бүт чек ара маселелерин чечебиз деп бир гана Өзбекстан мамлекети менен эмес, ошол эле Тажикстан мамлекети менен болгон чек араларды тактоо жүргүзөбүз, демаркация, делимитация иштерин алып барабыз. Ушул чек аранын айланасында болуп аткан чырларга чектик коебуз деп жакшы демилге көтөрүшкөн да бийлик. Андан кийин эле ошол кемпир-абад маселеси пайда болду. Буга чейин жергиликтүү калк ынтымак айылынын тургундары дагы бийликке кайрылып, биз сунуу бербейбиз, кемпир-абад биздин стратегический жерибиз, ал бизде калыш керек деп өзүнүн ойлорун айткан. Анда бүгүнкү күндө ГКНБнын жетекчиси Камчыбек Ташиев дагы ошол жергиликтүү калк менен жолугуп, ошол жерде элге кайрылып айткан, суулар эч качан кетпейт, бизде калат депчи. Андан кийин эле көп өтпөй ошол проект закона чыкты, что жер алмашуунун негизинде Өзбек мамлекети менен болгон чек араны тактайбыз депчи. Негизинен чек ара такталганы, ошол чырыл болуп аткан жерлерге чектик коюлганы бул аябай жакшы. Себеби берчү жерди берип, алчу жерди алып, тынч жашаган жакшы да негизичи. Бирок ошол эле учурда анан берет десе эле мындай өтө бизге керектүү болгон, стратегический жактан өтө маанилүү болгон жерлерди бергени бир чети туура эмес. Суат жерлерден кетип калганы. Да, туура эмес. Себеби акыркы 30 жылда дүйнө жүзүндө ушу ичимдик суусу жетишпей калат, таңкыстык болот деген окумуштуулардын божомолдору бар да. Бул кемпир-абад суу сактагыч болсо, биздин Кыргызстандагы экинчи орунда турган чоң суу сактагыч болуп эсептелинет да. Ал жерден бүт түштүк региондагы көп жерлер суу ичишет. Анан дагы бир нерсени белгилеп айтып кетиш керек. Бул негизи кемпир-абад суу сактагычы бул талаш жер эмес болчу. Талашта турган эмес болчу да. Талашта турган эмес жерди Өзбек мамлекетине берип, анан чечилип атат. Ушул нерсени чечебиз деп атышат. Албетте жергиликтүү калк, өзгөнүн районунун тургундары, ошол кемпир-абаддын айланасындагы жашаган айылдын тургундары өздөрүнүн нааразычылыктарын билдирди. Эл буга жакшы эле каршылык жаратты. Андан көп өтпөй ошол кемпир-абаддын боюнда курултай өттү. Курултайга ошол депутаттардан Адахан Мадумаров катышты, Исмаил Исаков келип катышты. Исхак Масалиев катышты. Исхак Масалиев. Ошолор келип катышып, жакшы эле талкуу болду, өздөрүнүн ойлорун айтышты. Анан ошол жерде кемпир-абадды коргоо комитети түзүлгөн болчу. Ал комитетте түзүлүп, иш алып барабыз, биз бийликке кайрылабыз деп айтышкан. Бирок андан көп өтпөй ошол комитетке мүчө болгондорду камай башташты да, үйлөрүнөн алып кетишип, Жеңиш Молдокматовду алып кетишти, Рита Карасартова, Клара Соронкулова, Равшан Жээнбеков. Анан эми жаштардын арасында активдүү болуп жүргөн, өзү кичинекей болсо дагы, эми жаш болсо дагы, бирок өзүнүн активдүүлүгүн жакшы көргөзүп, ошол эле мигранттарыбыздын кызыкчылыктарын коргоп, ошолордун укуктарын коргоп жүргөн Орозайым Нарматованы дагы Москва жергесинен келип кармап кетишти. Ооба,
Муну баарыбызга белгилүү. Сиз ушул Оразайым Нарматованын жанында чогуу жүргөнүңүздү, алар менен аны менен чогуу бир канча интервьюларыңызды көрүп калганбыз. Сөзүбүздүн кезиге келгенде ушул боюнча ошко да кенен токтоло кетсеңиз дегиле. Оразайым Нарматова өзү саясатта орду кандай, бул кемпир абад маселеси боюнча эмнелерди айтып чыкты эле? Ушуларга токтоло өтсөңүз. Негизи эле ушул Оразайым Нарматова кемпир абад маселеси козголгондо ал өзүнүн оюн ачык айтып, өзүнүн Facebook'тагы каналдарынан элге кайрылууларды жасап, бул кемпир абад суусактагычы деги эле ошол жер Өзбекстан мамлекетине өтүшүнө каршылыгын билдирип, себеби биз эгер ошол жерди Өзбек мамлекетине берип койсок, анда биз уттуруп калышыбызды айтып келген да, ачыгын эле айтып, бийликти сындап келген, катуу анын иштерин айтып. Эми ал жерде эч кандай бир бийликке каршы бир башаламандык орнотуу же болбосо уюштуруу, бийликти күч менен басып алуу деген эч кандай бир чакырыктар, ойлор болгон эмес. Болгону ушул Кыргыз мамлекетинде ушул жаңы бийликтин келиши менен сөз эркиндиги ушунчалык катуу ооздукталып, басым болуп атат да. Анан кайсы бир жаран же болбосо блогер же журналист өзүнүн оюн кеңири айтып, бийликтин кээ бирки чабал иштерин катуу сындап айтса, ал ошол бийликтин душманы катары кабыл алынып, аларга мындай күч колдонуу менен аларды токтотуп атышат. Алардын бир мисал келтирсек, Болот Темиров да, өлкөдөн чыгарып салышты. Бул дагы болсо сөз эркиндигине болгон бир чоң басым десек жаңылышпайбыз да. Ошолордун катарында эми Оразайым Нарматова дагы өзүнүн оюн эми буга чейин эле айтып келген, ал бүгүн эле Оразайым Нарматова болуп калган жок. Ал учурунда Алмазбек Атамбаевдин учурунда деле, Сооронбай Шариповичтин учурунда деле кадимгидей эле өзүнүн оюн кеңири айтып билдирип келген. Бирок эми ошол 28 жарандын, 28 журналисттер арасында бар, саясатчылар бар. Ошолордун катарында Оразайым Нарматованы дагы алып барып камашты. Бүгүнкү күндө эми алар темир тор артында турат. Албетте менин оюмча бул туура эмес. Жүйөсүз бир кылмыштын бир курамы жок болуп эле камап коюшту. Далили көргөзүшкөн жок. Бүгүнкү күнгө чейин соттошуп атышат, бирок мыйзамсыз отурушат. Бул бийликтин келгенине 1-2 жылдан ашык убакыт болуп калды. Деги эле азыр жаштардын саясатта орду кандай? Бул жаштар министрликтерде, бир жогорку кеңеште дагы иштеп жүргөндөрү бар. Алар эмнегедир мындай унчушпайт. Жаштар эмнеге мындай мурдагыдай активдүү болбой калгандыгы байкалат. Буларды эмне менен байланыштырсак болот? Негизи мына сиз айтып аткан иллюстрация, жаштар келсин деген чакырыктар, урандар Алмазбек Атамбаевдин мезгилинен бери болуп келип атат да. Анан бүгүнкү күндө албетте жогорку кеңеште же болбосо өкмөттү алып карасак, алардын арасында жаштар бар. Жогорку кеңеште деле жаш депутаттарыбыз отурат, министрликтерде иштегендер бар. Бул албетте жакшы көрүнүш, себеби жаңы муун, жаңы ойлор, жаңы күч келсе, бир жаңыча бир нерсени жаратышына толук ыктымал. Бирок мисалы үчүн Садыр Жапаров жаңыдан президент болгондо айыл чарба министрлиги деп баягы Темир Токтогазиев коюп, Темир Токтогазиевди шайлаган болчу, министр кылыпчы дайындаган болчу. Ал деле көп өтпөй анан кайра алынып калды. Ошентип эле Улукбек Бекмарев премьер-министр болгон, ал дагы жаш болчу. Бирок ал деле көп өтпөй аны деле жумуштан алып салышты. Эми негизи эле мындай алып карасак, ошол учурда элдин жүйөсү, элдин каалоосу, элдин тилеги ушул жаштарды көргүсү келген да, саясаттан. Жаңы жүздөрдү көргүсү келген. Бирок ошол учурда элдин жүйөсүн аткарып бүгүнкү бийлик жаштарды койду ошол мамлекеттик кызматтарга. Бирок качан гана эл унутуп өзүнүн тиричилиги менен алек болуп калгандан кийин аларды алмаштырып, анан кайра эле жанагыларды коюп койду да. Бүгүнкү күндө албетте бар жаштар, бирок ал жаштар мындай жумшак айтканда бийликке ыңгайлуу жаштар десем туура болсо керек. Себеби
жалындап жүрөгүнөн оту көйүп турган иштейм анан Кыргызстан үчүн кызмат кылам деген жаштар бүгүнкү күндө бийликке жете албай атат. Себеби алар бийлик үчүн ыңгайсыз. Түшүнүктүү. Ал эми азыр кемпир абад маселесине кайра кайтып келе турган болсок, булар темир тордогу жарандардын мындан аркы абалы кандай болот? Алардын коомдогу орду кандай болот мындан ары? Менин оюмча кемпир абад үчүн жердин кетиши үчүн, жерди сактап калыш үчүн, сууну сактап калыш үчүн темир тор артында отуруш алар үчүн сыймык болсо керек деп эсептейм. Себеби бир нерсени уурдаптыр же коррупцияга малынып калыптыр деп камалгандан көрө ушинтип жерди сууну сактап калыш үчүн темир тор артында адилетсиз бийликтин учурунда отуруу алар үчүн менин оюмча сыймык болуш керек. Эми албетте убагы келсе алар деле акталат. Убагы келсе алар деле темир тор артынан чыгат. Эркиндикке чыкканда эми кайсы бир учурда баары бир чындык орнойт деп ойлойм да. Ошондуктан эми алар чыдаш керек го дейм. Күтө туруш керек, бирок албетте биздин жарандар, жөнөкөй жарандар бийликтен адилеттүүлүктү талап кылыш керек. Сөз эркиндигин басмырлоону. Себеби биз Средний Азияны алып карасак, Орто Азияда эң эле мындай сөз эркиндиги жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарында болчук. Бүгүнкү күндө ал макамыбыздан ажырап атабыз. Ошондой эле бул азаттыктын сайттарынын жабылышы дагы буга күбө болуп эсептелинет. Бул ошол 26-28 жарандын көпчүлүгү аял заты, алардын ошол ар бир күнү бул бийликке, ошо темир тор артындагы ар бир жаткан күнү бул бийликке эч кандай утуш алып келбей тургандыгын баарыбыз эле сезип билип турабыз. Алар дагы чыгышы күн алыс эместир деп ойлойм. Туура айтасыз. Себеби мисалы үчүн көпчүлүк мындай массалык түрдө камоолор бийликтин аброюн көтөрүшүнө мен ишенбейм. Себеби биздин кыргыз эли илгертен эркиндикти сүйгөн эл. Биз ар дайым өзүбүздүн оюбузду ачык айтып келген элбиз. Анан азыр элге бул нерсе, бул көрүнүштөр мындай жат көрүнүш болуп, элге бул жакшы мындай кабыл алынбай атат го деп эсептейм. Себеби эркиндикке басмырлоо болуп атат деп Бишкекте деле көп акциялар болуп атат. Сөз эркиндигин басынтпагыла депчи. Ошондуктан бийлик өзүнүн аброюн сактап калам десе же болбосо кандайдыр бир жакшы иш алып барам десе, анда сөз эркиндигин басмырлабаш керек. Ал азыр биз карап отурсак, негизи коомдо ким каршы пикир айтса, ким өзүнүн оюн мындай курчураак билдирип койсо эле баягы күнөөсүн далилдебей туруп эле алып барып камап коет. Ошол эле врачтарды камады, күнөөлөрү далилдене элек болчу. Ошондой эле азыр бир төкмө акындарыбыз камалып атат, журналисттер, деги эле ким өзүнүн пикирин бир аз катуураак айтып койсо эле камап коюу бул адатка айланып калды окшойт Кыргызстанда. Бул ошол кармалгандардын арасында ошо Оразайым Нарматовага жана кармалган ошо 26-28 жаранга бул бир эле кемпир абад маселеси боюнча айып эмес. Кармалгандан кийин аларга башка айыптардын коюлуп атканын бардык тарапташтары териштирүү иштери жүргүзүлүп аткандыгы айтып жатат. Булар бийликти басып алууга чакырык таштаган, ошондой бир нерселерде, чогулуштарда, жыйындарда бул сүйлөшүлгөн, уюштуруу максаттары болгон, бийлик алмаштырууга карата бир өздөрүнүн ойлору болгон деген бир айыпты коюп жатышат. Бул канчалык деңгээлде туура? Ушундай нерселер болгонбу, болгон эмеспи деген коомдо бир бүдөмүк пикирлер жаралууда. Негизи коомчулук, жалпы эл ушундай түшүнүп калды. Көпчүлүк ошол 28 кармалган активисттер, саясатчылар, анын арасында Оразайым Нарматов ушул кемпир абад суу сактагычынын айынан камалды депчи. Ошону сындап чыккан үчүн Өзбекстан мамлекетинин жер алмашуу негизинде өтүп атканын сындаганы үчүн кармалды деп түшүнүп калышат да. Бирок негизи эсли бийликтин тарабынан же сот тарабынан коюлуп аткан айыпты карасак, ал жерде башка айып коюлуп атат. Себеби ал жерде айтып атышат, булар бийликти басып алууга чакырыктарды жасаган соцсеттерден. Андан тышкары кайсы бир жерлерде чогулуштарды уюштуруп, бийликти басып алууга даярдык көргөн депчи.
попытка свергнуть власть болгон деп ошонун негизинде кармап атышат. Бирок эми ушул кемпир абад маселеси башталгандан кийин эле 15 октябрда кемпир абадтын боюнда жыйын болгон. Анан ошол жерде кемпир абадты коргоо комитети түзүлгөн. Ооба, кемпир абадты коргоо комитетинде көпчүлүк ошол жерге барган элдердин арасынан Клара Сооронкулова, Рита Карасартовалар активдүү жарандардын көпчүлүгү болгон, комитетке кошулган. Алардын арасында Оразайым Нарматова да комитетке мүчө болгон, бирок ал жыйынга катышкан эмес. 15 октябрда ал Москва шаарында болгон. Москва шаарында болгон, бирок анын ою ошол комитеттин ою менен бир чыгып, ал дагы комитет дагы кемпир абадты суу сактагычы Өзбекстан мамлекетине өтүшүнө каршы болуп аткандан кийин ал дагы ойлору бир жерден чыккандыктан комитетке мүчө болгон. Бирок ал өзү жыйынга физически катышкан эмес да, келип катышкан эмес. Андан кийин 26 ноябрда митинг, тынчтык митингине чакыруу жасашкан. Оразайым Нарматова, Тилекматов Көренов, Илгиз Шаменов, анан Эмил Жачиевдер 4 элдерди ушул улуттук улуу жыйын деп тынчтык митингине чакырышкан. Анан ушул чакырыктарды соттор же болбосо азыркы укук коргоо органдары бийликти басып алууга болгон чакырыктар деп түшүнүп, ушунун негизинде аларды кармап атат. Оразайым Нарматова дагы Москва шаарынан атайын карматып кетти да. Бүгүнкү күндө бийлик органдары, укук коргоо органдары соттук териштирүүдө бүт жерли изилдөөлөрдүн негизинде айтып атышат, ушул чакырыктар болгон, булар бийликти басып алуу үчүн аракет жасаган деп өздөрү айтып атышат, бирок эмнегедир сот иштерин азыркыга чейин аягына чыкпай келет. Ооба, эч кандай мындай териштирүү иштери жүрбөй жаткандыгы, факты, далилдердин жоктугу жөндөн эле мыйзамсыз кармап жатканын тарапташтары жана адвокаттар айтып келишүүдө. Оразайым Нарматова өзү дагы сотунда айтты, 2 айдан бери отурабыз, биздин эч кандай далил жок, сот иштери мындай аягына чыкпай келет, себеби далил жок депчи. Негизи эми далил болсо, факты болсо, анан камалыш керек, же болбосо сот өзүнүн чечимин чыгарыш керек да. Ооба, кечеңдетип, алар аябай кечеңдетип жатышат. Ал эми Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү барбы негизи, алар биздин бийликтен көз карандыбы? Негизи эле жалпыча чечим чыгара алышабы булар? Негизи эле өзү биздин Кыргызстанда ар качан жаңы президент келгенде ал өзүнүн конституциясы менен келет. Анан мен ойлодум эле, Садыр Жапаров келгенде бул ушул традицияны бузат го депчи. Бирок ал дагы бул салтты бузган жок, ал дагы өзүнүн конституциясын кабыл алды. Ошол конституциясын кабыл алганда ал сот системасына болгон өзгөртүүлөрдү киргизген. Ал өзгөртүүлөрдүн негизинде көпчүлүк соттор Садыр Жапаровдун сунушу менен дайындалат да. Анан сотторду өзү дайындап атса, соттор ошондо президенттен же болбосо бийликтен көз каранды болуп атат бүгүнкү күндө. Алардын чыгарган чечимдери дагы ошол саясий. Соттор, мен айтат элем, бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандагы соттор эркин эмес. Алар көз каранды. Алар өзү эркин чечим чыгара албайт, алар буйрукту аткарышат. Анан буйрукту аткарган эркин эмес соттон мен адилеттүү чечим күтпөйм. Ошондуктан бүгүнкү күндө 28 жарандын дагы актап отурганы, бул дагы болсо ошол сот бийлиги эркин эместигинен кабар берет да. Себеби эч кандай далилдер жок, жүйө жок эле, алар бүгүнкү күндө темир тор артында отурат. Алардын жакындары сыздап атат, үй бүлөлөрү, балдары бар, ата-энеси жок, кароосуз калып атышат. Мисалы үчүн Оразайым Нарматова деле айтты, анын жалгыз атасы ооруп өзүнүн ден соолугу начар болуп атат. Ал дагы өзүнүн атасына кам көрө албайт бүгүнкү күндө, себеби темир тор артында отурат да. Ошондуктан сот системасында бүгүнкү күндө адилеттүүлүк жок. Муну мен кимдир бирөө бизде сот бийлиги эркин, бизде соттор адилеттүү десе, мен ишенбейм ал адамга.
Азыр эми дагы бир суроо бере өтсөк, ошол эмнеге бул Орозайым Нарматова аябай өзү жаш болсо дагы Кыргызстанда аябай бир таасирдүү, бир жаш саясатчылардын бирине айланды десек болот. Эмне үчүн бул кыска убакыт аралыгында 2 жолу депутат болуп шайланды, бирок тилекке каршы мандатын кайра алып салышты. Дипломун мамлекет жокко чыгарып тартып алды десек да болот. Эмне себептен мынчалык каралоолор, эмнеге мынчалык каршылыктар болуп жатат? Бул болгону жаш 30га чыга элек жаш кыз болсо, бул себеп эмнеде деп ойлойсуз? Ошол мени дагы өтө кызыктырат. Себеби эми Кыргызстанда бүгүнкү күндө Орозайым Нарматованын депутаттык мандатын ошол диплому жасатып алган деп ошонун негизинде мандатын алып салышты. Эми себеби мыйзам боюнча Жогорку Кеңештин депутаты жогорку билимдүү болуш керек. Бирок бүгүнкү күндө Жогорку Кеңеште дипломун сатып алгандар, жасатып алгандар жок дейт. Алар деле отурат. Бар. Болгону Нарматова бийликке ыңгайсыз адам болгон. Ошол үчүн бул адамды оюндан алып коюунун жакшы бир жолу ушул. Оңой жолу ушул болгон. Ошонун негизинде булар максатына жетти, алып салышты. Эми бүгүнкү күндөгү бийликтөөлдөрү, ошол эле президент мырза Орозайымды кичинекей кыз, жаш саясатчы деп ага көңүл бурбай деле койсо болмок да. Бул кыздын колунан эмне келбейли. Өзү жаш болсо, бул башка саясатчыларга окшоп өзүнүн өзүнчө бир кланы болбосо, байлыгы болбосо, бийлиги болбосо, анын кол алдында бир адам иштебесе, ал өзү жалгыз эмне иш кыла алмак. Мен мисалы үчүн Нарматова бийликти басып алып атат экен десе, мен күлөм да. Себеби ал кызды мен эжени жанынан көргөмүн. Ал эженин үй бүлөлүк шарты кандай, эмне жумуш менен алек болот, аны мен жакындан билем. Анан ал эженин эч кандай бир ресурсу жок, ушундай чоң Кыргызстан деген мамлекетти машинаны талкалап токтотуп анан бийликке барып алышына мен ишенбейм да, эч ким ишендире албайт. Потому что мен аны билем, көрөм, андайга анын эч кандай бир мүмкүнчүлүгү жок. Анын бир ниети да жок болчу. Ниети болсо дагы ал ишти жасай албайт, себеби мүмкүнчүлүгү жок болчу. Анан мен ушундай жүйө коюптур, Нарматова бийликти басып алып атат экен деп кармалыптыр дегенде мен аябай күлгөм да. Кантип эле ушундай болсун депчи. Анан бул Нарматованын өзгөчөлүгү эмнеде? Бул эмне үчүн бул кыска убакытта элдин сүймөнчүлүгүн айланды? Көпчүлүк жаштардын, улуу ата-апалардын оозунда айтылып жүрөт. Туура айтасыз. Себеби эми Нарматова деген эжекебиз эмне себептен мындай феномен болуп кетти десек болот да Кыргызстандачы. Бүгүнкү күндө 2,5 миллиондон ашын 3 миллионго чейин жеткен биздин жарандар сыртта жүрөт, мигрант болупчу. Көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү Россия Федерациясында, андан тышкары Южный Корея, Италия, Европа мамлекеттери, Дубай, Турцияга чейин кеткендер бар. Англияга кетип атышат бүгүнкү күндө мигрант болушупчу. Ошол мигранттардын кыйынчылыкта жүргөн, сыздап бул жакка келип, көбүнчө Россия Федерациясында кыйынчылыктарды көргөн мигранттардын көйгөйүн көтөрүп чыгып, элге жакын болгон маселелерди, элдин жүрөгүн оюткан, ушундай бир сарсанага салган маселелерди бул Орозайым Нарматова көтөрүп чыгып, тайманбай ушул мамлекетке кайрылып сындаган үчүн бул нерсе элге жакты окшойт да. Эл жакшы кабыл алды. Себеби эл ар бир эле адам, ар бир эле жаран өзүнүн көйгөйүн чечилишин каалайт да. Анан Орозайым Нарматова бул жакка келген ошол груз 200, Сахарова маселелери, регистрация маселелери, элдерибиз бул жакка келип медицинский помощь ала албай кыйналган учурлар, төрөт үйлөрүнө барып жакшы бир медициналык жардам алыш, ушул тууралуу нерселерди көп козгогон да. Мигранттардын дагы бул жактагы укуктары корголсун, алар дагы Кыргызстандагы жарандардай эле шайлоо укугу болсун, шайлоолорго катышсын деп ушул нерселерди көтөрүп келген. Анан албетте сен кыйналып атсаң, ошол нерсени көтөрүп атса, мен деле мигрантмын, мага деле жагат да. Себеби мен көйгөйүмдү чечип берсе,
мен дагы мындай жеңил иштесем, кыйналбай, эч бир буттосуусуз айлыгымды өз учурунда алсам, кенен кесир бассам көчөдө деп ойлойт да ар бир эле мигрантчы. Нарматов ушул маселелерди козгоп чыккан үчүн эл жакшы кабыл алды. Анын ичинде эң эле көп жакшы кабыл алган бул ата-энелер болду. Себеби бүгүнкү күндө мектепти бүтүп-бүтпөй жарандарыбыз бул жака мигрант болуп келип атат. 11-ди бүтпөй келгендер бар, 9-ду бүтүп эле келгендер бар, 16-17 жашар кыздарыбыз, балдарыбыз жүрөт. Алар өзүнүн укуктарын жакшы билишпейт. Бул жакта келген Москва, ал сен мыйзамды билесиңби, билбейсиңби, бардыгына бирдей. Көп учурларда ушул келип алданып калып, камалып кеткен жаш балдар бар. Ушул маселелерди козгоп чыгып айтып келген. Эң негизгиси өтө мындай элдин жүрөгүнө жакын болгон темаларды козгогон үчүн эл жакшы кабыл алды. Ошондой эле бул карантин учурунда элдерге жардам бергенин билебиз, бирок пиар кылган эмес. Ошону дагы көрүп калдык, видеолорун кийин видео отчеттордон көрдүк. Анан Баткенге дагы бул жактан 1 миллионго жакын суммада акча чогултуп, керектүү буюмдарды жиберишти. Өзүнүн тарапташтары менен биргеликте ошол окуяларды дагы жакшы билебиз. Ошол себептерден улам негизи анда Орозайым Нарматов ушул депутат болгондо 7-чи чакырылышка мен ойлогом да, эми вот биздин мигранттардын үнү жогорку кеңешке жетти. Буюрса биз жакшы бир результаттарды күтөбүз, адан мигранттардын көйгөйлөрү чечиле баштайт эми дегенибизде, анан көбөттү эле аны кайра алып салышты да. Анан жанагы мигранттардын үмүт шамындай келип туруп өчүрүп койгондой болду да биз үчүнчү. Себеби Орозайым Нарматов өзү бул жакта жашап, Москва шаарында мигранттардын көйгөйүн, алардын жашоо шартын өз көзү менен көргөн адам болчу да. Анан бийлик эмнегедир аны туура эмес түшүндү окшойт да, себеби ал күйүп, кыргыз мамлекети үчүн күйүп, өзүнүн оюн кеңири эркин айтканын булар бийликти басып алууга аракет жасап атат. Биздин ордубузду келип тартып алганга аракет жасап атат деп түшүнүп калды окшойт да. Негизи эле Орозайымды мен жакындан билген адам катары айтсам, ал эжекеде андай ой жок. Ал бир нерсени тартып алыш керек же күч менен алуу керек дегенден алыс. Мыйзамдуулукту туудуткан, мыйзамдуулук менен, элдин колдоосу менен, элдин добушу менен барыш керек деп оюн айтат да. Мына Орозайым Нарматов элдин добушу менен депутат болду. Анын добуш сатып алганга акчасы болгон эмес. Автобустарга чогултуп элдерди стадиондорго чогултканга акчасы болгон эмес, ресурсу болгон эмес. Ал башка депутаттарга салыштырмалуу байдын кызы эмес же атасы бай эмес да. Жөнөкөй эле жаран болгон, жөнөкөй эле ушул мигранттардын арасында ошолор менен биргеликте эле жүргөн, ошолор көргөн жашоону ал деле көргөн жаран болгону ал ушул мигранттардын көйгөйлөрүн катуу айтып, ушул нерселер чечилсин деп аракет кылган үчүн мүмкүн мигранттар жакшы колдогондур. Мүмкүн ошол ар бир үйдөн мигранттар кетип атпайбы бизден. Ошол ар бир үйдүн энелери, аталары менин балам дагы мигрант эле, бул кыз ошол мигранттардын маселесин чечем деп атат деп шайлагандыр. Ал өзүнүн мындай кандай десем, сатып алуусуз өзүнүн амбициясы менен, өзүнүн мындай элди коргойм деген жакшы агитациясынын негизинде гана добуш топтой алды да. Эч бир добушту сатып алган жок. Сатып алайын десе анын акчасы жок. Анан ошон үчүн бул бийликти басып алыш керек же болбосо күч колдонуу деген ал эженин мындай принцибинде жок. Эми Орозайым Нарматованы депутаттыкка алып келген күч же болбосо бир кандайдыр бир талчок десек болот да. Бул ушул элдин үнү болгон, элдин үмүтү болгон миграция маселесин көтөрүп чыкты да. Бүгүнкү күндө бизде ким көп? Мигранттар көп. Ошол үмүт Орозайым Нарматова келсе мигранттардын көйгөйү чечилет деген үмүт, ишеним
аны депутатка алып келди окшойт да, элдин ишеними. Ал эми Орозайым Нарматова ошончолук жаштар арасында популярдуу, өтө белгилүү болуп, тынбай коомдун талкуусунда болуп келди. Ал эми ошого жараша ошончолук каралоолор да аябай күч болду да. Бул каралоолорго мындай туруштук бере алдыбы Орозайым Нарматова? Кандай туруштук берди? Аларга кандай жооп берди? Өзү жалгыз бул нерсени көтөрүш оңой болбошсо керек. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө азыр бийликке сын айткандар деле кайра баягы мурун бизде Кыргызстанда митинг болсо, күчөө органдары, правоохранительный органдар келип, аларды там таратчу да. Бүгүнкү күндө азыр антимитинг деген нерсе чыкты. Ошол бийликке каршыларга бийликти колдоочуларды коюп коюп атат да, против кылчу. Анан бул жерде коркунуч бар да. Себеби эки жаат болуп согуш кетиши мүмкүн. Ортодо жарандык бир локальный бир нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Бул жагынан туура эмес менин оюмчачы. Себеби күч органдарынын жардамы менен элди таратып түшүндүрүү иштерин жүргүзсө бул туура болмок. Бирок адамдарды каршы койгону бул туура эмес. Ошол эле учурда соцсеттерде же болбосо кайсы бир жерлерде YouTube каналдарында элдер, жарандар, журналисттер өзүнүн оюн айтса, анда аларды булар изилешип, анын үй бүлөсүнө чейин, жеке жашоосуна чейин киришип, аларды каралап атышат. Алардын бири Болот Назаровду айтсак болот. Төкмө акын, ал дагы өзүнүн оюн айтып койгон үчүн анын жатак төшөгүнө чейин тартып чыгышты. Бул деген өтө туура эмес деп эсептейм. Себеби мамлекеттик кызматта иштеген адамдар андай болбош керек, андай жолго барбаш керек. Анан бул эркектикке дагы жатпайт го деп эсептейм да. Анан Орозайым Нарматовага дагы ушул сыяктуу эле кароолор болуп, анын дарегине көп жаман сөздөр айтылды. Бирок мен түшүнүгүмдө жанагы сен чындыкты сүйлөп атсаң, адилеттүүлүктү сүйлөп атсаң, сен өзүң жараткандын алдында мен акмын, адилет туура жолдо кетип атам десең, сага баягы артыңдан жаман сөздөрдү айтып эме кылган адамдар сага кызыктырбайт окшойт да сеничи. Анан Орозайым Нарматова деле аларга көңүл бурган жок окшойт. Жана биздеги жакшы макал бар эмеспи, ит жүрө берет, кербен жүрө берет депчи. Ошол сыяктуу эле ал аларга көңүл деле бурган жок. Себеби анын ою, анын максаты адилеттүүлүк, чындык, элдин үмүтү болгон үчүн ал ошол силерге туруштук бере алды го, өзүнүн тазалыгы менен, бийиктиги менен, тереңдиги менен. Ушундай аларга туруштук берди окшойт. Ушул принциптердин негизинде аларга туруштук берип, сынып калбай же болбосо мен ушундай дешти деп жок болуп кетпей, кайрадан күч алып, аларга салыштырмалуу менин оюм таза, менин максаттарым таза, мен туура жолдо баратам деп өзүнүн ишин улантты да. Эми биздин кезектеги дагы бир сурообуз, бул ошо Орозайым Нарматова бул жеке жашоосунда дегиле кандай адам, кандай мүнөзгө ээ, анын өзгөчөлүктөрү кандай? Биз сыртынан караганда аябай бир куурч пикирлерди айткан үчүн мындай аябай сүрдүү, өтө бир башкача, мындай олуттуу көрүнөт. Ал эми жеке жашоосунда ким ал Орозайым Нарматова? Сиз саналаш жагында жүргөн жакын инсаны катары бир байкап билгендериңизди болсо айтып өтсөңүз. Жеке жашоодо, күнүмдүк жашоодо айтсак, Орозайым Нарматова жеке жашоодо бир жөнөкөй мүнөздөгү кыз десем болот. Эчеке эч кандай бир текебердиги жок, мындай жумшак кыз десем болот да. Адамдын керчилиги жакшы, эми кайсы бир учурда бир кандайдыр бир суроолор менен кайрылсаң жооп берет, өзүнүн учурунда эч кандай бир текебердик болуп, анан өзүн бирөөдөн устун койбойт, баардыгына тегиз караган, ушундай жөнөкөйлүк мүнөзү бар кыз. Анан ал Facebook'та элдин көйгөйүн көтөрүп, YouTube'да катып айтса, көпчүлүк ойлойт окшойт да, анын артында бир баягы бизде сөз бар го, крышасы бар экен депчи, крышасы бар окшойт депчи. Жок, андай эмес, ал болгону ушул
элдин жүрөгүндөгү сөздү, элдин ушул көкүрөгүн өйгөн көйгөйлөрдү көтөргөн үчүн ушундай ороза айым Нарматова болуп отурат да. Бул болгону ал ушул элдин көйгөйлөрүн гана айтып коет. Ал катуу айтса көпчүлүк ойлойт окшойт, мунун артында бирөө бар деп. Артында эч кимиси жок. Ал болгону элдин көйгөйүн тайманбай айтып атат, айтып келген. Бирок жашоодо жөнөкөй, эч кимге жамандыгы жок. Орусча айтканда отзывчивый. Суроолорду, түшүнбөгөн нерселерди сурасаң жооп берет, түшүндүрүп, жол көрсөтөт. Ушундай жөнөкөй мүнөздөгү аял десем болот да. Биз ушуну менен бүгүнкү маегибиз аягына келип жетти. Сизге эркин микрофон берсек, элге кайрылууңуз, каалоо тилектериңиз болсо айтсаңыз болот. Мен кыргыз элине кайрылып кетет элем. Урматтуу кыргыз элим. Биз эркиндикти сүйгөн, эркин жашаган элбиз. Мындан ары дагы биз эркин болушубуз керек. Ар бир оюбузду эркин айтып, туура ишти туура деп, туура эмес ишти туура эмес деп тайманбай айтканга чакырып кетет элем. Себеби өзүбүз бактылуулугубуз үчүн күрөшсөк гана биз кыргыз эли бактылуу, бай мамлекетте жашайбыз. Рахмат бүгүн маекке келип бергениңиз үчүн. Анда эмесе, урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, ушуну менен бүгүнкү маегибиз соңуна чыкты. Биздин маектерибиз мындан дагы ары уланат. Көрүшкөнчө.